угуп алыңыздар, бир эреже бар да. Алла Тааланын 99 атынан кайсыл атты Алла Таала өзү же пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алладан башкага атаса, ошол аттарды атасак болот. Түшүндүңүздөрбү? Мисалы Рахим. Алла Таала Кур'анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Рахим деп атаган. Түшүндүңүздөрбү? Азиз. Алла Тааланын аты бул делечи. Бирок Алла субханаху ва таала Кур'анда өзүнөн башканы Азиз, имраату Азиз деп. Демек, Азиз Алланын аты болгон менен мындай башка балдарды деле Азиз деп койсоңуз болот, Рахим деп койсоңуз болот деген сөз да. Бирок Рахман деген, Рахман Алла Таалага өзгөчө ат. Буну бирөөнүн атын Рахман деп койсок болбойт. Же болбосо Абдурахман деген аттар бар. Абдурахман, Рахманкул, Рахманберди. Ушулардын Абдурахман Абд дегенди алып коюп эле Рахман деп, Рахманбердисин алып коюп эле Рахман деп, Рахманкулду алып коюп эле Рахман десек күнөөкөр болуп калабыз туугандар. Бул эми биздин ошо мазхабта, биздин динибизде ушундай туугандар. Абдурразак, Разак деп кыйкырышат, андай болбойт. Мындайларды Абдурразак деп коюш керек. Абдулазиздерди Азиз десеңиз иштекке күнөөкөр эмессиз да. Абдурахимдерди Рахим десеңиз күнөөкөр эмессиз. Түшүндүңүзбү? Демек мына Рахим деген атка эч кыжалат болбоңуз, өтө жакшы ат, иншалла. Туугандар, кыз узатуудагы шариятыбызда көрсөткөн эрежелери бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламда кыз узаткан. Фатима радыйаллаху анха энебизди узаткан. Никесин кыйып берип, жакшынака кылып, анан кийин узатып, колуңуздан келген конокту тосуңуз, исрап кылбастан туруп, ошондой эле риякөрлүк, деп мактанып башкаларга андай жок эле. Жөнөкөй болсун. Бизде ислам дини жөнөкөйлүктү, уяттуулуктун үстүндө курулган дин. Жөнөкөйлүк, уяттуулук ушул биздин девизибиз тууган. Ошон үчүн мейли тойдо болсун, мейли аш, жамандыкта, жакшылыкта болсун, жөнөкөйлүк менен ушул уяттуулук үстөмдүү болсун. Ошон үчүн Кудай кааласа турмушка берип аткандан кийин тияк-бияк себептерин, анан бардык конокторду кадимкидей эле өзүбүздүн урп-адат, каада салтыбыз бар. Конок тоскондо машалла устукан тартмай, бирок баягындай эмес эле 5-6 тамактын түрлөрүн эме жөн эле исрап кылбастан туруп, анан көрүп ошолордун бардыгын бебечаралардын үйлөрүнө берип отурган болсо канча. Өзү тойчу, кембагалдар үчүн да чын айтайынбы? Байлар үчүн эмес. Байлары күн сайын той алардын үйүндөчү. Кембагалдар үчүн той. Алгайсы, ушу сиздин тоюңузда бир айда бир жолу ысык тамак жеп алса, Ошол списокто дайыма биринчи кембагалдарды жазыш керек дейм да. Биринчи депутат, министр, муфти да фаланча дебей, эң биринчи эң кембагалдарды списокко жазыш керек мына. Мына чыныгы той ошол той болот туугандар. Менин атым жок. Эгер аялы күйөөсүнүн кордугуна ортодо пикир келишпестик болуп, аял жашабайм деп жообумду бер деп сураса, эркек анда саңа кеткен чыгымды төлөп бер деп айтса, кандай болот? Аял макул төлөп берем десе да эркек жообун бербесе, эмне кылуу керек? Аял азыр бөлөк жашайт экөө дейт. Туугандар, мына 3 жылга жакындап атат, өзү Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы атайы нике каттоо журналын ачкан. Азыр эми bunday маселе болбойт. Ошо нике каттоо журналында эгерде ушу үзүрсүз 6 ай карабай кое турган болсочу, аялдар ажырашуу укугуна ээ болот. Мурдагыдай талак бербей, Москвада ойноп жүрө берип, башка катын ала берип, бул жактан 2-3 жыл, 4-5 жылдан бери буну кордой турган, ал доор өтүп кеткен тууган. Эми будан ары мисалы ушундай боло турган болсо, урматтуу эркектер кичине көздү ачып койгула да, аз-маз ачып койгула. Эми андай болбойт. Ошон үчүн себеп деген буга ушундайга барганга биз мажбур болгонбуз. Бардык алымдарыбыз менен отуруп, карап туруп, эми ким чындап эле да, биз өзүбүз ордубузга койбойт экенбиз да, сиздин карындашыңыз же кызыңызды бирөө ушундай кылсам эмне болот? Айтыңчы. Эмне дейсиз? Ошо күйөө баланы тапсамчы, кармасамчы деп турасыз, туурабы? Каяктан табасың? Россияда жүрөт ал. Талагын бербейт же буну карабайт же бул башкага турмушка чыга албайт. Мына мындай болбойт да. Карасаң карап жакшынакай жаша. Сенин жарымың бул. Сенин жарың бул. Эгерде анда жашап карай албайсыңбы? Анда башын бошотуп кой да, бул башка күйөөгө турмушка чыксын дагы, жакшынакай жашап өзүнүн күйөөсүн бактысын тапсын да. Бунун деле жашоосу көп эмес да, кичине эле жашайт, өлөт. Сага окшош эле.
Андай кылбаш керек. Эгерде жашай алсаң, жакшынакай жаша, кармапчы. Жакшы жашап кармай албайсыңбы? Болду. Башын бошотуп кой дагы, пусть. Ошо сен эми духуң жетеби? Башка эркекке тийгенге духуң жетеби? Болбосо жакшынакай жаша. А болсо ошого жеткизген болсоңор, анда бири-бириңерди. Анда болду, анда бошотуп коюш керек да. Ошон үчүн мындай маселелерде азыр мен эмне деп айтат элем? Ушу хула деп коет. Ушундай аял дагы мисалы кой, мен башымды кой бер, ошол чыгашаңдын бардыгын берейин, акча берейин да, мен башымды кой бер деп талак суранды хула деп коет шариатта. Кандай болсун силер дагы эле ошондо жообун бербесе эмне кылуум керек дейт. Силер муфтиятка кайрыгыла, 15-кабинетке, ошол жерде фатва бөлүмү бар. Кудай кааласа ошолор менен караштырат. Бул дагы биз кичине эртеби кечпи, бир аз кечирээк болуп калды го, бирок ойлойм иншалла бул ийгилик жакшы эмеге келет. Мына 2018 январдан баштаганбыз да. Мына буюрса 2021 3 жыл болуп калат. Атайы ушу нике каттоо күбөлүгү эмеси, күбөлүгү бар. Бардыгын ошол жерде айтылган.